Чымын сыяктуу кайсыл жерде бал турган болсо, чымын ошол жерге кона берет. Жакшы дос жаман досту качан айырмаласа болот десе, ажылык умра сапарында көпчүлүктөр келет дагы паланча ушундай экен, мен аны билбей жүрүп турмун деген инсандар да аз эмес туганым. Жакшы дос жаман досту кантип качан айырмаласа болот десе, алымдар айтат, жакшы дос менен чыныгы дос менен чыныгы эмес дос сапар учурунда адамга ачыкка чыгат экен. Сапарда эмес, жөнөкөй үйдө жүрсөң бар дос болушу мүмкүн. Ошол бир досуң менен сапарга чыга турган болсоң, ошондо ошол досуң канчалык сага чынчыл, канчалык сени чындап жүрөк менен жакшы көрөт, канчалык сага курбандык кылат. Ошол сапарда чыныгы дос менен чыныгы эмес достун айырмасы ачыкка чыгып калат экен туугандар. Жөнөкөй эле ошол ибадат болгон ажылык умра сапарында көпчүлүктөр келет дагы паланча ушундай экен, мен аны билбей жүрүп турмун деген инсандар да аз эмес туганым. Умрада жүрүп, умрада бул бир сапар. Ошол ибадат болгон сапарда бири-бирибизге ачык чыгып калып атат, кандай адам экендигибиз. Ошондуктан алымдар айтат экен, жакшы менен жаман достун айырмасы ошол сапарда билинет дейт. Анан дагы колуңда эч нерсе жок, байлыгың жок, кедей болуп калган учурунда чыныгы дос менен чыныгы эмес дос айырмасы ошондо дагы ачыкка чыгат экен. Колуңда барында чымын сыяктуу кайсыл жерде бал турган болсо, чымын ошол жерге кона берет. Колуңда бал болуп, байлык турган учурда баары сени мактап, жактап, дос болуп, аке деп, башка деп жаныңда чымын сыяктуу айланат. Бирок чындап колуңда жок учурунда сени таштабастан, сени ойлоп, сен деп жүргөн адам болсо ал чыныгы дос дейт.